Урматтуу айымдар, мен күйөөмдүн полуверин кийип, өзүмө кийип туруп анан сиздерге көргөзүп берейин деп атам. Мынакей жакасын оңдоп коеюн. Эми азыр күз мезгили, күн ызык, аябай күн аябай тимиле жаркылдап туру. Бирок мен свитерди кийип, ичинде аябай жылуу кийип сиздерге көргөзүп берейин деп атам. Көргөзгөн себебим мына могул погондун баягы канча сантиметр погонду алыш керек, ошону түшүндүрүп берейин деп атам. Мына мойну башталган жерден, берден ийин башталат, ошондо плечо башталат, ошондо могу жерге келгенде берде бир мындай могу жерде бир сөөк бар да. Ошо сөөктүн бүткөн жеринде ошондой тоголок бир сөөк бар могу жеринде. Ошол жерге чейин ченейсиздер. Мына могул расстоянияны ченейсиздер. Ушул эмени ченеп, меники мисалы жолдошумдуку 11 сантиметр болуп атат. Ушул жерден биз погонду бүтөбүз. Анан биякта акат рукава деп коет, ошо акат рукава мына могу погон бүтөт. Анан берден меники көрүңүздөр, бул эркектин эмеси да нары жака түшүп атат. Мындай болбош керек. Мисалы могу жерде болуш керек. Мына ошол жерден бүтүш керек. Мен азыр бияка мындай жылдырдым. Ушул жерден биздин бердеги вточной рукав башталат да. Ушул жерден 11 сантиметр, мен жолдошумдуку 11 сантиметр, мен өзүмө токуганда 8 сантиметр алып аткам. 7-8 сантиметр. Ошон үчүн бул жака дагы 11 сантиметр, бияка да 11 сантиметр. Мен сиздерге ошонун баары деген азыр кийип алып туруп, мындай кенен көргөзүп берейин деген себебим ушул да. Анан ушул полуверди болсо, мен жолдошум 4 жылдан бери кийет. Кандай десем, аябай активно кийет да. Чечпейт, жакшы көрөт. Күндүн суугунда үйдө отурса дагы кийип алат да. Эми сиздер жолдошуңуздарга токуйм десеңиздер, мына курсагы барларга мына могу жерден кошосуздар, бул жаанда кошосуздар. Ушу талиясы бүткөн жерден, башталган жерден сиздер бир аз могу жерге петля кошуп коесуздар. Курсагы жок болсо, ушундай эми объемун баарын кененирээк кыласыздар. Менин жолдошум негизи арык, мен ошон үчүн баарын өтө көп кенен кылган жокмун. Ушул объему жолдошума туптура эле келип атат. Объемун кантип билесиздер? Сиздер жолдошуңуздардын именно жанагы курсагы болгон жерин ченеп, анан дагы бир 10 сантиметр кошуп коесуздар. Петлянын санын 10 сантиметрдин, мисалы 10 сантиметрде, 1 сантиметрде бул жолу 2 петля болсо, сиздер 20 петля кошосуздар. Могу эркектин биягы кайсы жери аябай кененирээк болсо, ошол жерди ченеп туруп, 10 сантиметр дагы кошосуздар. Болжолдоп эмдесиздер да, эми болсо ошол жерине 10 сантиметр кошуп коесуздар. Могу мисалы мындай болуп турго, ошол жерине дагы мынча кошулат. 10 сантиметрден ашыгыраак кошсоңуздар, андан да жакшы. Бул свитерлер кенен, анан оверсайз болуш керек. Кенен болгон күнү деле бул кийгенде өтө мындай нетилбейт. Мисалы мен эркектин полуверин кийип турум, мага биягы тимеле жап-жашнакай эле болуп турат. Болгону мына могу жерден эле билинип атат, чоң размер экен. Эжекелер, биз менен бирге болуңуздар биздин каналда. Азыр мен дагы кагазга тартып берем. Кайсы жеринде кандай петлялар, кантип кошосуздар, жакасын кантип баштайсыздар, ошол чейин көргөзүп берем. Урматтуу айымдар, биз бүгүн ушул эркектерге токуган полувер жөнүндө сөз кылабыз. Мынакей. Мага эмнеси жагат бунун, бул эркектерге абдан ылайыктуу, анан кандай фигурасы болбосун абдан жарашыктуу и эркектердин моделине ылайыктуу, абдан ылайыктуу да эркектерге. Эми кандай кылып токуйбуз? Муну жакасынан баштайбыз. Жакасынан баштап, бул орусча айтканда воротник поло деп коет. Воротник поло. Поло дегени мындай топчусу бар. Аны минтип топчуланат да, минтип топчуланат. Аягына чейин топчуланып, кыш мезгилге бул аябай ылайыктуу, аябай жылуу, жанагы
куртканын ичинен кийип алса дагы мойну шарф кереги жок. Эмнеси жакшы, бул жерде шарф кереги жок да, жылуу жүрөт. Менин жолдошум, менин күйөөм өзү негизи арык киши, андан кийин баягы суукчан деп коет го. Кыш келгенден баштап эле суукка чыдабай эле мойнуна эле ороп эле шарф, такай шарф кийет да. Эми мындайда 2-3 кийим минус болот. Муну кийгенден кийин черме кийбейсиң, 2 кабат свитерлерди кийбейсиң, анан жака кийбей, эми жаканын ордуна шарф кийбейсиң да. Вот. Ана шарф заменяет дегендей. Мынакей бул шарф катары такай жылуу. Кайсы жерге барбасын, кайсы жака чыкпасын, мойын жагы жылуу. Арык адамдын мойну ичке болот, ошон үчүн мен ошо мойнуна ылайыктап, өтө кыспайт и өтө бош эмес. Эми мындай кылабыз, расчётту мындай кылабыз. Эркектин башын ченейбиз, анан мойнун ченейбиз. Экөөнүн санын кошобуз, санын кошуп, мындай да, эми кандай кылып түшүндүрөйүн сиздерге. Мынтип түшүндүрөм азыр. Эркек кишинин мындай азыр примерно мен сиздерге мындай эле модель кылып эметейин. Мына эркек кишинин башы, мойну. Эми мындай башын мындайынан ченейбиз, окружность деп коет. Анан могу жерде мойнун ченейбиз. Экөөнүн сантиметр санын кошобуз. Мен азыр болжолдойм да, просто примерно айтам. Башы мисалы 62 сантиметр. Мисалы мойнун немеси 25 деп коелу. Бул эме болжолдоп эметип атам. 25 сантиметр. Экөө 87. 87-ни 2-ге бөлөбүз. Бул баягы 44 сантиметр болот экен. 44 сантиметр болот экен. Ошондо 44 сантиметр мен сиздерге азыр мынакей точно ошо эмесин көргөзүп атам сиздерге. Меники мына 22 сантиметр. Мына жери 22 сантиметр болуп атат. Эми 22 44 да турабы? Окружность мындайынан. Вот ушул сантиметрге сиздер петлянын расчётун кыласыздар. Петлянын расчётун кандай кыласыздар? Токуйсуздар, мынча бир. Если 100 петля алсаңыздар, 50 петля токуп туруп бир сыра токуп аласыздар. Сүрөтү менен. Именно ушундай сүрөт менен. Анан кийин сантиметрди аласыздар, анан менин расчётумда менде 2 петля меники мынтип караганда, деп карап туруп, 2 петля менде 1 сантиметр экен деп, мен 44 сантиметрде ошону менен мен бул жагына петлялардын баарын санап чыгамын. 1 сантиметрге 2 петля кетет экен. Ошондо мен мынакей 44 сантиметрде 2 петля кантсем 88, но жерде 88 петля экен. 88 петля. Мындай кылып расчёт кылабыз. 44 сантиметрде биз 2ге көбөйтөбүз. Бул 88 сантиметр болуп атат. Ошондо мына могу жерден берге чейин 88 сантиметр. Берден мен дагы кошом. Воротник полого берге дагы кошулат. Берге кошулат дагы мен болжолдоп берден 5 сантиметр кошуп турум. 5 сантиметр болгондо 1 сантиметринде 88ге биз 10ду кошобуз. 88ге биз 10 петля кошобуз. Биз петляларын санап атабыз да. 88 петляга биз 10 петля кошобуз. Ошону менен мен болжолдоп 100 сантиметр алганмын. Могу жерге чейин 100 сантиметр. Ноосун санабайбыз. Бул анткени биринин үстүнө бир эметкенде, ошондо мындай бул жактан бул жака чейин полный бизде 100 петля. Анан кийин дагы берге 10 петля кошобуз, 110 петля алабыз. 110 петляны биз алабыз
азыр мен сиздерге дагы жакшылап тактап түшүнбөй калдым болбосун. Мынакей эжекелер, моногу бул жаканын алды эле жаканын башталышы. Мына жери, мына жаканын башталышы. Биз 110 петля алабыз. Мен өзүмдүн моделиме 110 петля алдым. Мен өзүмдүн моделине. Силер өзүңөрдүн жолдошуңарга же кайсы мужской полуверн жасатасыздарбы, ошого расчет кыласыздар. Андан кийин 110 многу 10 сантиметр вообще бул расчетко кирбейт. Бул жөн эле бул жана топчуну тиккен жери же топчулаган жери да, ошондой. Бул экөө мисалы бердеги 10 петля, бердеги 10 петля, булар 20 петля эмес, булар 10 петля. Бул расчетто 10 петля болуп бөлүнөт. Мына многу жери. Мына топчусу бар. Берде 5 сантиметр 10 петля. Болду. 10 петля саны 10 петляга кирет. Бирок сиздер набор кылганда 20 петля кыласыздар, анткени ал двойной. Биринин үстүнө бири топчуланат. Ошондой кетти. Берде болсо погон. Мынакей погон. Погонго мен 10 петля алдым. Бул жагына дагы 10 петля алдым. Ошо менен ногул 10 петля. Бул биз расчетко киргизбейбиз. Бул өзүнчө кетет. 110 петля. Биз буларды санга киргизбейбиз. Ал салабыз. Ошондо биз 100 петляны санайбыз. 100 петляны санайбыз. Биз анткени мына многу жердеги расчетты кылып атабыз. Мына бул жерден бул жерге чейин расчет кылып атабыз. Мен дагы калыңыраак кылып сиздерге көргөзүп берейин. Мынакей. Расчет бул жерден бул жерге чейин расчет кылып атабыз. 100 петля. Негизи бул 110 петля, бирок 10 петляны биз азыр расчетко албайбыз. Так, эми мындай кылабыз. 100 петлядан 20 петля алабыз. Бул 80 петля болот. Экиге бөлөбүз 40тан. Ошон менен азыр биздин расчетубузда берде 40 петля, берде 20 петля, берде 20 петля. Бирок биз бул саны дагы азыр толук эмес. Биз азыр мындай кылабыз. Биз биягына росток деп коет. Ростогун токуйбуз. Могу жеринде, арчагында. Арчагы бизде өйдөрөк болуш керек. Ошондо мойнун желкесин өйдөрөк көтөрүлүш керек да. Бул жакка өйдө көтөрүлүш керек. Ошон үчүн биз алдын токубай туруп арчагын токуйбуз. Мен могу жердеги погондо, бердеги погондо 3кө бөлдүм. 10 петляны 3кө бөлдүм. Ошондо 3 петля, 3 петля, 3 петля. Укороченный ряд деп коет. 3 петляны берген токудук, арчакка кайрылдык дагы, бул жактагы погондон 3 петляга берге келдик. Кайра кайрылдык. Кайра берден 6 петляга келдик дагы, 6 петлядан кайрылдык. Укороченный ряд менен бердеги 6 петляга келдик. Кайра токудук, бердеги 9 петляга келдик. Кайра биягынан айландык, берде 9 петляга келдик. Кайра кайрылып туруп, анан кийин уже многу меники мурда круговой вязание болчу, бирок берден бияка чейин келдик, кайра бияка кайрылдык, бияка келдик. Ошон менен эжекелер мен алды жагында берден дагы укороченный ряд, бир ряд кылып кеттим. Мына жерде мындай мойнумдай тоголугураак болсун деп. Берде дагы 20 петля, берден бери 3 петляга токуп туруп кайра кайрылдым, берге да келдим, кайра кайрылдым. Мен азыр кагаз менен сиздерге көргөзөм. Тагыраак көргөзөм. Мындайынан алабыз.
муну 3-кө бөлөбүз. Муну дагы 3-кө бөлөбүз и токуйбуз. Мынакей 3 петляны токудук, бияка кайрылдык, берде 3 петляны токудук, кайра бияка кайрылдык. Кайра бердеги 6 петляны токудук, кайра бияка келдик. Кайра 6 петляны токудук, кайра бияка келдик. Кайра 9 петляны токудук, кайра бияка кайрылып укороченный ряд менен келдик. Кайра бияка мындайына келдик дагы. И мына могу жерден бул эме воротник пола, мына жер. Бул жерден эми мындай кылабыз. Алды жагына келдик дагы, биягынан келдик, берди токудук, кайра кайрылдык. Кайра берге келдик, токудук, кайра кайрылдык. Кайра кайрылып, мындайынан токудук, анан берге чейин келдик, кайра мындайынан токудук, кайра берге чейин келдик, и болду. Ошол менен мындай токой беребиз, анткени берде жакасы бар. Круговой болсо мындайдан кете бермекпиз. Болду эжекелер, ушундай расчёту. Эми мындайда берден мен 1, 2, 3 жолу кайрылгандан кийин ар бир эмеси 3 болгондон кийин 6 болот. Берде мына жерден 6 петля кошулат экен, мына жерде. Берде 6 петля, мына жерде 6 петля кошулат экен. Анткени тияка барганда берден биз санын көбөйтөбүз, кайра берге келгенде берден санын көбөйтөбүз, кайра бияка келебиз, кайра кайрылганда дагы берден саны көбөйлөт, берден да көбөйөт. Кайра бияка токуганда кайра ушинтип отуруп 12 петля, но арт жагына 12 петля кошулат экен. Аягында ошо баягы погонун токуп атканда мына жерде 6 ряд кошулат, 6 ряд кошулат. Мына жерге 6 ряд кошулат, многу себеп мына жерден биз кошобуз петляларды. Ошондо 12 петля кошулат. Эжекелер, 12 петля кошулат. Алдына жетпей туруп. Ошондо биз 40 петлядан 12-ни алабыз. Бул жактан биз алыш керекпиз. 12-ни алганда биздики 28 петля. 28 петля. Арт жагы. И бул 52 петля, бул алды жагы. 52-ни биз 2-ге бөлөбүз. 26. Мынакей. 26. Мынакей. 26. Берде 10. Берде 10. Мынакей. И берде 10. 40 петляны санабайбыз. Мына жери 26 петля, берге 10 петля, берде 28 петля, берде 10 петля, берде 26 петля, берде 10дон 2 бири-бирине кийгизилет. Бири-бирине кийгизген үчүн 10 петля, 20 петля, 10 петлядай болуп эметет. Анткени бир жагында топчу тигилет, бир жагында топчуланат. Болду, эжекелер. Абдан туура расчет кылып алдык дагы. Анан кийин эметтик. Эми мына берден биз баштадык. Мен берден 10 петляны бөлдүм, берде 2 изнанка, кайра бул жагына петлялардын саны, берде 2 изнанка, кайра берде 10 петля. И мынакей, берден биз азыр баштадык. Ылдый жака токудук. Ылдый жака токуйбуз. Сиздер өзүңүздөр жолдошуңардын мойнун көрөсүздөр. Менде берде 8 сантиметр. Бул жерден бул жерге 8 сантиметр. Бул жерден мындай ылды кеттик, 8 сантиметр токудук. Берге келгенде мен мына королевский махерден бир эмесин кошуп койдум. Бир жибин. Ошондо мына королевский махерден берде 2 жип, анан Ализе 800тон бир жип, ошол жерде 3 жип менен калыңдыгы менен мен мына жерде кетлевать этип койдум. Бул эми ложная кетлевка деп коет. Болжолдоп мен баягы калыңыраак берди, калыңыраак кылдым. Мойну өтө чоюлбасын деп, анан бөлүп да койдум. И кооз да болот. Анан берден бир ряд изнанка токудум дагы, анан ошол жерден жана бөлүп атабыз берден мынакей. 26 петля, погону 10 петля, арт жагында 28 петля, берде погону 10 петля, кайра берде 26 петля и берде 10 петлядан 10 петля. Болду. Ылдый жака кеттик. Токуганды. Погонун менин жолдошумдун эмесине карап мен мына жерде 11 сантиметр токудум. Эмесин көрөсүздөр.
плечо деп коет. Анан ошо эмеге жете электе жана акап деп коет го, мындай тоголок болуп түшө турган жерине жетпей туруп ошол жерден токтойбуз. Плюс минус эми эркектин өзүнүн мүчөсүнө карайсыздар. Ийини кандай, кээ бирөөлөр фигуралар ар кандай болот, эжелер ошо ченейсиздер, метрди алып эле көрөсүздөр. 10 сантиметр, 9 сантиметр, 11 сантиметр, эми 20 сантиметр кылбагыла. Бияка чейин түшүп кетпесин. Ну, плюс минус, меники мисалы мен 11 сантиметр алдым. И бияка токуп атам. 11 сантиметр, но эме погонун токубайсыздар. Мына жерден болсо улам токуп кеткенде бир кошосуздар, кайра эме иш жагынан токуганда дагы бир петля кошосуздар. И монтип ар бир петлясына кошосуздар. Ар бир рядына петля кошосуздар, ар бир рядына. Эми мен сиздерге азыр мындай кылып ченеп, мындай болжолдоп сүрөтүн тартып берем. Бул погон. Беринен кошобуз. Ар бир эмесин, петлясын, ар бир рядына кошобуз, мына жерин. 11 сантиметр токуйбуз. Бул жагына да кошобуз, бул жака да кошобуз, эки жагынан кошобуз. Бул жагына да, бул жагына кошобуз. Бул погондун сыртынан кошобуз, погондун сыртынан. Эми бул 11 сантиметр эметкенден кийин биз мына жерге келдик. Так, көрүнүп атат сиздерге. Мына жерге келдик. Берге келгенде биз бул жерин, мына жерин. Бул жерин мына ичинен кошобуз. Кенейтебиз да, ичинен. Берде болсо ар бир рядда эмес, эме бир рядын токуйбуз, бир рядын токубайбыз. Мисалы, лицевойун токуйбуз, изнаночный токубайбыз. Лицевойун токуйбуз, изнаночный токубайбыз. Через ряд эжекелер ар бирөөнү кошпойбуз. Ар бирөөнү кошпойбуз. Эми бул жерде, мына жерде сантиметри, берде сантиметри 7 сантиметр, 8 сантиметр болсо, бул жерде уже 17 сантиметр. Эми мына расстоянияны кенейтиш үчүн, эрте, батыраак толукташ үчүн петляларды биз ар бир рядына кошобуз, ар бир катарында кошобуз. Бул жерде болсо биз иш жагын, мисалы, бизде бул эмени жеңин бизге кереги жок мындай кылганы. Бизге өзүнүн размерине жараша болуш үчүн болжолдойбуз дагы, анан ар через ряд деп коет. Бир катарын токуйбуз кошуп, бир катарын кошпойбуз, бир катарын кошобуз, бир катарын кошпойбуз. Так, болжолдоп, берде канча сантиметр болсо, менде 11 болсо, мен берде да 11де. Мына берге чейин токудум. Анан кайерге келдим? Анан мен мына жерге келдим. Мына жерине. Бул жерге келгенде мен ар бир жагынан кошомун. Иш жагынан, сырт жагынан, иш жагынан, сырт жагынан. Иш жагынан, сырт жагынан кошом. Бул жагы да ошондой. Иш жагынан, мынакей, иш жагынан кошуп кетем. Иш жагынан, сырт жагынан, мынакей. Мына ушинтип кошуп кете беребиз. Биякта дагы 11 сантиметр кошобуз, мына жеринен. Берде 11 сантиметр, берде 11 сантиметр, берде 11 сантиметр болду. Жеңин өзүнчө алып кетебиз. Алды жагын өзүнчө, алдын өзүнчө токуп кетебиз. Эми мына жери болсо 25 сантиметр кылабыз. Сиздер өзүңүздөр көрөсүздөр, кээ бир мисалы мойну узун, кыска дегендер бар да, мен эми болжолдоп 25 сантиметр кылдым. 25 сантиметр кылдым узундугун. Анан мына жерде 10 петляларды бири-бирине кошуш керек. Кантип кошобуз? Мынакей карасаңыздар, мен колумду көрсөтөйүн. Бири-бирине кийгизебиз петляларды. Бул спицадан акырын чечип алабыз да, анан мындайынан бош болуп калат, петлялар мындайынан бош болуп калат. Ошондо
эмени спицаны алабыз дагы. Бул петля менен бул петляны бириктиребиз. Кайра бул петля менен бул петляны мынтип кошуп кетебиз. Спицага мынтип кошуп кетебиз. Мондой болот. Эжекелер мына ушундай болот. Анан эмки рядда болсо моногу эки мына бармак бир петля, эки петля да, ошону бириктиребиз, буну бириктиребиз, буну бириктиребиз, буну бириктиребиз, буну бириктиребиз. Ошо менен мына мондой болуп калат. На. И токуп кетебиз. Ошондо 10 петляны ушинтип бириктирип эки кошуна петляны бир петля кылып кетебиз. Эки кошуна петляны бир петля кылып кетебиз. Ошондо биригет дагы и сонун 20 петля, 10 петля болуп калат. Мынакей. 10 петля болуп калат дагы и алдына дагы эркек кишиге алды жагына 10 петля эч бир роль бербейт. Мындайынан кете берет. Ооба, биягы арт жагына караганда алды жагы 10 петляга чоң болот. Эми дагы биздин эркектер ар кандай болот. Курсагы бар эркектер болот, курсагы жок эркектер болот. Курсагы бар болсо, могу жерди токуганда, берге токуганда акырын могу жерден петляларды кошуп кетесиздер. Өтө мындай кылбагыла. Сүрөт тартайынчы. Эркек мындай биз токуп атабыз, мына келдик. Эми мына могу жерде билгиспей дагы бир 10 петля кошуп койгула. Билгиспей. Могу жерде петлянын санын бөлгүлө дагы 10го. Могу жерден арт жагын кошпойбуз. Анан берден кошуп коесуздар. Ошондо мындай курсагына мындайынан тимеле дагы курсагына дагы курсак кошкондой болбой, мындай кененирээк болсо арык көргөзөт иш жагынчы. Авторитет бар да эркектерде. И ошол жерден кошуп кетсеңиздер болот дагы. Анан могу жеринен акырын кыскартып коесуздар. Антип деле бул жерден кыскартасыздар. Резинкасын кылганда кыскартып туруп андан кийин билгиспей акырын берден жаап кетесиздер. Болду. Рукавы деле ошондой. Мен берде манжеткасын узунураак кылдым, анткени минтип койсо мындай кооз көрүнөт да, эркектин немеси, колу кооз көрүнүп. Мен жолдошум просто арык, анан мен берде мындай двойной кылып койсом мындай толугураак көрүнөт да. Ошол эжекелер, бул пуловер 4 жылдан бери киет. Абдан сонун. Мен дагы көргөзүп кетейин сиздерге. Мына могундай жиптерди. Мына Alize 800, бул махер Alize Classic. Экөөнү кошуп туруп, башка пряжа кылып, экөөнү кошкондон кийин уже бул новый вид пряжи деп коет. Мына ошо эметип да токудум. Чоюлган жок. Биягына да чоюлган жок, биягына да чоюлган жок. Тыкыз турду, анткени тиги полушерсть кармайт. Өзү махер мындайынан чоюлуп кетет. Урматтуу айымдар, биздин каналга подписка кылып, анан ушундай полуверлерди токуп бериңиздер. Эми бул 4 жыл тынбай кийген полувер, дагы ойлойм канча жыл киет. Кудай буйруса, дагы ушундайдан бир 2-3 токуп койсо, көпкө жетет. Жылуусу, кооздугу, өзгөчөлүгү баары бир билинет. И шарфты замена кылат. Баарыңыздерге эмки мастер-класска чейин мен менен ушул каналда болуп туруңуздар.